Бүгүн парламент чечим чыгарды. Деген менен акыр аягында сентябрда эл өзү чечет. Австрияда саясат кызыды. Орусиянын таасири тууралуу талкууга түрткү болгон чуулганды видеодон кийин канцлер Себастьян Курцтун өкмөтү иштен кетти. Взимку не холодно тут? Холодно. Буржуйка спасает. Буржуйка включается. Украинанын жаңы президенти Владимир Зеленский куралдуу кармаш токтоп жаткан Донбасс аймагына барды. Жаңы лидер 5 жылдан ашкан чатакты кантип чече алат? Алагачынын курмандыгы болгон Бурулай Турдалуу кызынын өмүрү кыйылганына 1 жыл толду. Буга карата жарыяланган Human Rights Watch уюмунун жаңы билдирүүсүндө кыргыз бийлиги аялдарды коргой албай жатканы белгиленет. Саламатсызбы. Бүгүн Азаттыкта дүйнөдөгү бул жана башка урун окуялар менен тааныштырып, Грузиядагы ооздорун тигип алып ачкачылык жарыялаган кенчилер тууралуу да айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков. Австриянын канцлери Себастьян Курц чуулганды видеодон кийин ошентип кызматтан кетти. Дүйшөмбү күнү өлкөнүн парламенти ага жана анын өкмөтүнө ишеним көрсөткөн жок. Мындан 10 күндөй мурда жарыяланган орусиялыктарга байланышы бар экени белгиленген видеодон кийин Австрияда коалициялык көпчүлүк ыдырап кезексиз шайлоо жарыяланган болчу. Теманы Карманбек Кулуев улантат. 32 жаштагы канцлер Себастьян Курцтун өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө демилгеси Австрия парламентинин 27 майдагы жыйынында колдоо тапты. Оппозициядагы социал-демократтардын демилгесин жакынкы мезгилге чейин эле Курцтун коалициялык көпчүлүгүнө мүчө болгон Ашкере оңчул эркиндик партиясы да колдоп берди. Консервативдүү элдик партиянын башчысы Себастьян Курц Австриянын дүйнөлүк 2-согуштан берки тарыхында парламенттеги ишенбестик көрсөтүү боюнча добуш берүүдө утулуп калган алгачкы лидер болуп калды. Биз бүгүнкү демократиялык чечимди тааныйбыз. Бирок алдыдагы апталарда жана айларда биз Австрияны түрөгөдүрүп, эл менен сүйлөшөбүз, алардан колдоо күтөбүз. Бүгүн парламент чечим чыгарды. Деген менен акыр аягында сентябрда эл өзү чечет. Австриядагы соңку саясий жаңжалга 2017 жылы Испаниянын Ибица аралында тартылганы айтылган вице-канцлер Хайнц Кристиан Штрахе катышкан видео тасма себеп болду. Штрахе канцлер Курцтун коалициялык өкмөтүнө кирген Ашкере оңчул эркиндик партиясынын төрагасы болгон. 17 майда тараган тасмада Штрахе Орусиянын президенти Владимир Путинге жакын олигарх Игорь Макаровдун тууганы делген аял менен жолугуп, анда эгер шайлоону каржыласа, кийин Австрия өкмөтү аларга бир топ кирешелүү бизнес келишимдерин бериши мүмкүн деген өңүттө сөз болгон. Кантсе да чуулгандуу видеодон кийин Штрахе кызматтан кетти. Андан көп өтпөй күзүндө кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүү чечими кабыл алынды. Австриянын президенти Александр Ван дер Беллен сентябрь айында өтөрү күтүлүп жаткан шайлоого чейин убактылуу иштей турган өкмөттү куруу үчүн жаңы канцлерди дайындашы керек. Эми жаңы өкмөт боюнча мынаса табуу үчүн парламенттик топторду бир үстөлгө чакыруу милдети президентке жүктөлүп турат. Парламентте көпчүлүк добушу жок дагы бир өкмөт келип, туруксуз жагдай кайрадан жаралбашы керек. Элдик партиянын жекшембиде өткөн Европа парламентине шайлоодо мурдагы көрсөткүчүн жакшыртып, жалпы добуштардын 35%га чукулун алганы да анын лидери Себастьян Курцка жардам берген жок. Эми Курцтун партиясы сентябрдагы шайлоодо кандай добуш алары көпчүлүктү кызыктырып турат. Карманбек Кулуев, Азаттык. Украинанын президенти Владимир Зеленский 27 майда жаңжал басылбаган Донбасска барып кетти. Жаңы мамлекет башчы кызматка киришип жатып 13 000 кишинин өмүрү кыйылган согушту басууга артыкчылык берерин белгилеген эле. 5 жылдан бери орусиячыл жикчилер менен кармашты токтотуу аракеттерине майнап чыкпай келатат. Айнура Жекше кызы баяндайт. Мамлекет башчы катары аймакка жасаган алгачкы сапары учурунда Владимир Зеленский Луганск облусундагы украиналык аскерлердин позицияларына барды. Президент өзүн Луганск элдик жумурияты деп жарыялаган орусиячыл жикчилердин бөлүктөрү топтолгон жерден 400 метр алыс жайгашкан траншеяларда болуп, катардагы жоокерлер, офицерлер менен баарлашты. Кырдаал менен таанышып, командачылыктын докладын укту. Пане президент Украины, Украины, особо склад бедных будет работал. Мамлекет башчынын уруш зонасына сапары тууралуу видеолорду анын басма сөз кызматы таратты. Маалыматта айтылгандай, Зеленский жоокерлердин жашоо шарттары, техника, турак жай менен камсыздалышы, мамлекеттен кандай социалдык жардам берилип жатканы менен таанышты.
20 майда кызматка киришип жатканда Зеленский өлкө чыгышында тынчтык орнотууга артыкчылык берилерин белгилеген жана бул максатка жетүү үчүн баардык кадамдарга барууга даярдыгын айткан. Биздин биринчи максатыбыз Донбасстагы ок атышууну токтотуу. На Донбассе. Не мы почали цю війну. Бул согушту биз баштаган эмеспиз. Бирок биз согушка чекит коюшубуз керек. Але нам цю війну закінчувати. За эти годы власть Крым жана Донбасста жашаган элдин өздөрүн украиналыктар деп сезиши үчүн бийлик бул жылдардын аралыгында эч нерсе жасаган жок. Алар бөтөн элдер эмес, алар биздикилер, украиналыктар. які будуть служити народу. Президент Орусия менен диалогду баштоо украиналык жерлер жана туткундар кайтарылгандан кийин гана мүмкүн болооруна басым жасаган. Шайлоо кампаниясы маалында Зеленский жаңжалды жөнгө салуу үчүн өздөрүн элдик жумурияттар деп атап алган аймактардын жетекчилери менен тикелей сүйлөшүүгө барышы мүмкүн деген шектенүүлөр айтылып келген. Мурдагы президент Петро Порошенконун тушунда Киев Кремльдин кол балдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдөн баш тарткан. Согушту токтотуу аракеттери шайлоо учурунда башкы маселелердин бири болду. Украинанын чыгышындагы жаңжал 2014-жылы Москвачыл президент Виктор Янукович бийликтен кулатылып, Орусия Крым жарым аралын басып алгандан кийин тутанган. Натыйжада Украинанын Луганск жана Донецк аймактары Орусия колдогон жикчил топтордун көзөмөлүнө өткөн. Айнура Жекше кызы, Прага. Эми Грузияга келсек, бул өлкөнүн Чиатура шаарында Марганец кенинде иштеген 3000 кенчи каршылык акциясына чыгышты. Алар ооздорун тигип алышып, ачкачылык жарыялашты. Шаар тургундары да кенчилерге тилектештик билдирип, нааразылык акциясына кошулушту. Толугураак Зейнеп Мартбек кызынан угалы. Чиатура аттуу кенчилер шаарында бир нече мектепте окуу процесси токтоду. Орто жана жогорку класстардын окуучулары Грузин Марганеци компаниясынын митингге чыккан кенчилерине кошулушту. Грузин Марганеци өлкөдөгү марганец кендерин казган ири жеке ишкана. Биз баарыбыз кенчилерге тилектештигибизди билдирип жатабыз. Алардын талаптары адилеттүү. Адам ушундай оор өндүрүштө иштегенден кийин ошого жараша маянаны алыш керек. Кенчилер компаниянын жетекчилеринен маянаны 50%га көбөйтүүнү, эмгек шарттарын жакшыртууну, кошумча медициналык камсыздандыруу пакетин, мурда жумуштан бошотулган кенчилерди кайрадан ишке алууну жана оор жүк ташуучу машинелерге шаардын чети менен руданы ташып өтүүгө тыюу салууну талап кылышты. Нааразылык акциясына 3000ге чейин кенчи катышууда. Айрым кенчилер шаардын борборунда чатыр тургузуп, ачкачылык жарыялап, ооздорун тигип алышты. Грузиянын жаратылыш кендеринин экспортунда биринчи орунду ээлеген Марганец кенинде иш 12 күндөн бери токтоп турат. Мен күн сайын 8 саат иштейм. Шахтада 12 сааттан иштеген балдар бар. Бул азап. Ал эми маянабыз дарланууга да жетпейт. Ошол менен бирге адам чыдагыс шарттарда газ жыттап, ным жерде атүгүл суунун ичинде да иштейбиз. Айлыгым 980 лари, бул $350. Мен бул акчаны каягыма жеткирем. 3 балам бар. Алар мектепте аяктап калышты. Тапкан акчам эч нерсеге жетпейт. Мен вахта тартибинде иштейм. 2 апта шахтада күн сайын иштейм, 2 аптай салам. Грузин Марганеци компаниясынын жетекчилиги айлыкты чейрек бөлүгүнө гана көтөрүүгө даяр экенин айтты. Бирок бул да азыр эмес, жыл ичинде ишке ашмакчы. Кенчилер мындай шарттарга макул эмес. Ал арада Грузин парламентинин депутаттары компаниянын жетекчилигин атайын жыйынга чакырганы белгилүү болду. Зейнеп Мартбек кызы, Прага. Одун өткөн ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Эми күндүн башка окуяларына кыскача токтоло кетели. 28 майда Жапониянын Кавасаки шаарында бычак алган киши автобус күтүп тургандарга кол салып, андан 2 адамдын ичинде бир окуучу кыз каза тапты. Кеминде 16 адам жарат алганы кабарланды. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында жабыркагандардан 13 окуучу. Айрымдардын абалы оор. Кол салуунун себеби жана аны жасаган адам ким экени азырынча белгисиз. Эки колуна тең бычак кармаган 40-50 жаштардагы киши окуядан кийин өзүн кекиртекке сайган соң полиция кармап, ооруканага алып барган кезде алган жаратынан өлгөнү кабарланды.
Бразилиянын Амазонас штатындагы 4 түрмөдө жаза өтөп жаткан кеминде 40 адам өлтүрүлдү. Алардын асылган денелери 27 майда табылганы белгилүү болду. Бийлик абактагы зомбулукту токтотуу үчүн аймакка федералдык атайын күчтөрдү жөнөттү. Бир күн мурда да дал ушул штаттагы бир түрмөдө тополоң чыгып, андан кеминде 15 кишинин өмүрү кыйылган эле. Бразилиядагы дээрлик бардык түрмөлөрдө баңгизат менен шугулданган уюшкан кылмыштуу топтордун таасири күч. Андыктан өлкөдөгү абактарда маал менен тополоң чыгып турат. Бразилиянын президенти Жайыр Болсонару түрмөлөргө көзөмөл орнотууга жана кошумча абактарды курууга убада берди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада Талибан кыймылынын өкүлдөрү да катышкан жыйында Ооганстандан чет элдик аскерлерди толук чыгаруу тууралуу билдирүү жасады. Орусия Ооганстандагы чатакты аскердик жол менен чечүүгө болбой турганына ишенет, деди Лавров Орус-Ооган дипломатиялык алакасынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган иш-чарада. Москвадагы жыйынга Талибан кыймылынын башчысынын орун басары Абдулгани Барадар баштаган 14 кишилик делегация келген. Бул иш-чарага Ооганстандын мурдагы президенти Хамид Карзай, Ооганстандын Орусиядагы элчиси Латиф Бахант катышып жатканы кабарланды. Латиф Бахант Талибандын делегациясы менен сүйлөшүү өткөрүүбү же жокпу белгисиз. Талиптер Ооган коомунун кадыр барктуу өкүлдөрү саясатчылар менен Москвада быйыл февралда да жолуккан. Ага азыркы президент Ашраф Ганинин өкмөтү барган эмес. Кытайдын Казакстандагы элчиси Чжан Сяо Шинжаңда казактарга кысым жасалып жатканы тууралуу кабарларды жалган маалымат деп атады. Ал мындай оюн 28 майда Нур-Султан шаарында өткөн Казак-Кытай алакасына арналган жыйындын алдында айтты. Чжан Сяо журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бардык маалымат жалган. Бул жаңылыкты кайдан алдыңыз? Шинжаңда абал бир калыпта. Андагы көрүлгөн чаралар террорчулук жана экстремизм менен күрөшүү аракети деп айтты. Бир күн мурда эле Алматы шаарында Кытайдан Казакстанга келген бир нече адам маалымат жыйынын өткөрүп, Шинжаңда калган туугандары саясий лагерлерден бошотулганы менен эми Казакстанга кайта албай жатканын айтышкан. Human Rights Watch уюму Кыргызстанда аялдардын укугун коргоого чакырды. Уюмдун билдирүүсүндө кыргыз бийлиги кырчындай кыздын өлүмүнөн кийин дагы ала качууну, аялдарга карата зомбулукту токтотуу боюнча жетиштүү иш-аракеттерди бийлик көрбөй жатканы белгиленет. Баяндамада туура 1 жыл мурда 20 жаштагы студент Бурулай Турдалы кызынын өлүмүнө карабай ала качуу көрүнүшү токтобой жатканы өкүнүчтүү деп айтылат. Ошондой эле Кыргызстандын расмий органдары берген сандарга токтолуп, анда 2019 жылдын алгачкы 3 айында эле 2701 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталганын белгилеген. Human Rights Watch уюму кыргыз бийлигин үй бүлөдөгү зомбулукту алдын алуу үчүн атайын орган түзүүнү да сунуштаган. Былтыр медициналык колледждин студенти Бурулай Турдалы кызы Жайыл райондук милиция бөлүмүндө бычакталып каза болгон. Укук коргоо органдары аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап, өзүнү да кол салганын билдирген. Былтыр декабрда ал шектүү 20 жылга түрмөгө кесилген. Чет тилди балдарга кантип натыйжалуу үйрөтсө болот? Буга гуманоид роботтор жардам бериши мүмкүнбү? Финляндиядагы Элиас аттуу роботту көрсөтөлү. Бул робот кадимкидей эле басат, бийлейт, сүйлөйт, керек болсо адамдын эмоциясын тааный алат. Былтыртан бери Финляндиянын Тампере шаарында бир нече гуманоид роботтор балдарга тил үйрөнүүгө жардам берип келди. Сыноо ийгиликтүү өткөндөн кийин эми шаар бийлиги мындай роботторду жалпы билим берүүдө колдонууну көздөп жатат. Мисалы, Элиас окуучу өзүн кандай сезип жатканына жараша түрдүү көнүгүүлөрдү сунуштайт. Эгер бала чарчап же зеригип жатса, Элиас ырдоо, бийлөө же тамаша айтуу менен коштолгон көнүгүүлөрдү колдонот. Эгер бала ачууланып турса, робот баланы тынчтандырган же соороткон көнүгүүлөрдү сунуштайт. Элиас баш аягы 23 тилди түшүнөт, бирок азырынча Тампере шаарында балдарды англисче, финче жана немисче гана окутуп жатат. Балдар жаңы сөздөрдү робот менен кошо кайталап, ойноп жатып эле үйрөнө беришет. Роботтун программасын мектептеги окуу планына жараша да өзгөртсө болот. Мугалимдер робот өзгөчө тартынчаак окуучуларга жардам берерин, себеби алар чет тилде Элиас менен чоң кишиге караганда эркин баарлашарын айтып жатышат. Мына ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүнө Азаттык.org сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Аман болуңуздар.